Салам достор, бүгүн сиздердин суроолорго жооп берүүчү убакыт келип калды. Бирок ага чейин биздин туруктуу, жигердүү көрөрманыбыз бар, ал Салтанат Ташболотова эжекебиз. Ал биздин биринчи видеодон ушул күнгө чейин ар кандай колдоо, дем берүү жана өзүнүн ички көйгөйлөрү менен биздин видеолор кандайча таасир берип атканын мына ушундай ачык айрым бөлүшүп келет. Сизге терең ыраазычылык Салтанат эжеке жана сизге биздин жаңы жылдык белегибиз бар. Ал үчүн ушул видеонун алдына өзүңүздүн WhatsApp номериңизди калтырып койсоңуз, инсандын типтери аттуу биздин онлайн вебинарыбызды сизге салып жиберебиз. Бул биздин АХКЖден сизге белегибиз. Анда эмесе, суроолорго жооп бере баштайлы. Бизге акыркы чыккан күтүүлөр деген видеого бир нече суроолор келди. Ошол суроолорго көңүл бурууну туура көрдүк. Эң биринчи суроодон баштайлы. Күтүүлөрдү айтканда жубай эмес деги эле жакын адамдарга сени такыр түшүнбөй кагып силкип эмнени айтып атасың деп түшүнбөй койсо анан шагың сынат да. Экинчи күтүүлөрдү айткыс болосуң, мамилең үзүлөт, ушуга жооп берип коесузбу, ушул нерсе менин башыман өткөн деген экенсиз. Билесизби? Күтүүлөрдү айтуу керек деген бул бир чындык, ал эми дагы бир нерсе кантип айтыш керек. Бул чоң өзүнчө бир техника же болбосо бир жөндөм деп айтсак болот да. Жумшак көндүмдөргө кирет. Биз күтүүлөрүбүздү көп учурда кичинекей чагыбыздан айтканды үйрөнбөгөндүктөн кантип айтыш керек, кайсы учурда адам кабыл алат деги эле адам менен сүйлөшүп баарлашып жатканда менин азыркы айта турган сөзүм адамга кандай тиет, ал ушулга кандай реакция кылат жана ошол мен айтып аткан күтүүлөрүмө мен кандай жооп алам деген нерсени анализ кылып туруп, анан айтканды үйрөнсөк, сөзсүз түрдө өзүнүн жыйынтыгын берет. Мисалы, көп учурда биз күтүүлөрүбүздү кекетүү, же болбосо сын пикир катары, же болбосо бир буйрук берүү катары, мындай туура эмес формада, же көп учурда сен деген техника, мен жана сен деген техника бар. Бул көп учурда биз менди колдонбой, сен баландай, сен түкүндөй, анан сен мындай кемчиликтериң бар, сен мындай болушуң керек дегенде, эң эле биринчи күтүүлөрдү айтканда ал адамдын ордуна өзүңүздү коюп көрсөңүз. Эгер мага ушул адам ушундайча айтса күтүүсүн, мага кабыл алганга жеңил болот беле же оор болот беле? Эгер кабыл алуу сизге оор болуп атса, анда сөздөрүңүздү өзгөртүңүз, тоонду өзгөртүңүз жана көп учурда күтүүлөрдү сураныч иретинде жана сиз эгер ал адам сиздин күтүүлөрүңүзгө жооп берсе, өзүңүздү кандай сезмексиз, көбүнчө позитивдүү тарабынан айтсаңыз жана биринчи өзүңүз жактан, мисалы, менде дайым ушундай сезимдер болуп жатат, качан ушундай бир сенин кыймыл аракетиңди же болбосо сөздөрүңдү укканда. Бул жерде сен ушинтип сүйлөйсүң, анан сен ушинтип сүйлөгөндө мен ачуум келип кетип атат деген эмес, көбүнчө өзүңүз тарапта айтсаңыз жакшыраак болот. Анан биз эмнегедир эле кандай нерсеге жөндөмдүүбүз? Көбүнчө сын пикир айтып киребиз, жемелеп киребиз. Ошондуктан формасын өзгөрткөнгө аракет кылып көрүңүз. Эгер кааласаңыз, ушул эле видеонун алдына кененирээк дагы өзүңүздүн сурооңузду жазып койсоңуз болот. Андан кийин менин суроомо жооп берип коюңузчу, сураныч деген экенсиз, жооп берели. Мен турмушка чыккандан кийин таптакыр башка адамга айланып кеттим. Адам менен мамиле кыла албайм, өзүмө болгон ишенич такыр жок деген экенсиз. Көп учурда бул жерде дагы конкреттүүлүк жок. Турмушка чыкканга чейин кандай адам элеңиз жана чыккандан кийин дал эмнеңиз өзгөрүп кетти. Жана сиздин өзгөрүп кетишиңизге эмнелер түрткү болду? Балким сиз турмушка чыкканда өзүңүздүн мендик, өзүңүздүн нукура, өзүңүздү жоготуп алдыңыз. Турмушка чыккандан кийин биздин бир кемчилигибиз өзүбүз үчүн эмес, башкача айтканда, мен кайненеме жаккандай болушум керек, мен күйөөмө жаккандай болушум керек, мен кайын журтка жаккандай болушум керек деп атып, өзүбүздүн нукура, мендик деген нерсени жоготуп алуу коркунучу бар. Ошондуктан сиз өзүңүзгө кайтып келгенге аракет кылыңыз. Сиз кандай болсоңуз, ошол боюнча калыңыз. Ал эми эгер биз башка адамдардын күтүүлөрү менен башка адамдарга ылайыкташып жатсак, анда өзүбүздү жашасак, анда өзүбүздү жоготуп коебуз. Өзүңүздө калып эле, бирок башка адамдар менен сонун мамиле түзүп жашаганга болот. Ошол себептен ойлонуп көрүңүз, эмне түрткү болду
өзүңүздү жоготуп койгонго ошол жерге кайтып келип туруп, ошол жактан иштеп баштаңыз. Дагы кененирээк кайрылыңыз эгер кааласаңыз. Андан ары, саламатсызбы? Менин күйөөм Россияга айтпай учуп кеткенине 1,5 жыл болду. Эми такыр чалбайт, СМС чалсам окубайт, ортодо бала жок. 5 жыл болду жашаганыбызга. Анын ата-энеси менен учурда жашап жатам. Эмне кылсам? Кет дебесе деле басып кетсемби? Жашай турган кишиче алып сүйлөшмөк да дептирсиз да. Мен сизге бир нече суроо бергим келет. Сиздин ал үйдөгү ролуңузду кандай көрөсүз? Анан бул жерде күйөөңүз кет деп сөз менен айткан эмес экен, бирок бизде баарыбыз билебиз, дененин тили бар. Биз өзүбүздүн жүрүм-турум менен маалыматты жеткиребиз да. Билесиздерби, бизде көп жаңылыштык бар да. Никеге туруу, турмушка чыгуу же үйлөнүп жашоонун максаты эмне деген суроону берсеңиз. Эгер жубайлар үйлөнүп алып туруп, бирок эки жакта жашаса, мен муну нике деп айтпайт элем да. Никелик жашоо бул чогуу жашоо, чогуу кыйынчылыктан өтүү, чогуу кубануу, чогуу балдарды тарбиялоо, чогуу бирге деген нерсе. А бул жерде мен сизди жөн эле бир чоочун үй бүлөдө, ортодо бала жок болсо, жөн эле алардын жумушун кылып жүрүүчү катары көрө алам. Андан аркысын эми өзүңүз жоопкерчиликтүүсүз, өзүңүз чечесиз. Кийинки суроо. Бизде да ушундай проблема бар. Эримди көрсөм, жиним келе берет, сүйлөсө жакпайт, бирок жашап жүрөбүз. Убактыбыздын көбүн башка эле өткөрүп жиберебиз. Менин нервим эле козгоп турат, аны көргөндө тамагыма бир нерсе тыгылып калгандай кыйналам деген экенсиз. Албетте өкүнүчтүү. Мен сиздин абалыңызды элестетиш, ушундай абалда бир адам менен чогуу өмүр сүрүү менимче абдан кыйын болуш керек, бирок ойлонуңуз. Негизи эле бир адамга кыжырыбыз келип атса, көйгөй көп учурда өзүбүздө. Ооба, ал адамдын да кайсы бир жүрүм-туруму, кайсы бир сөздөрү бизге жакпашы мүмкүн, бирок көйгөй, зирек экен атыңыз, биздин кабыл алуубузда. Демек, сиздин кыжырыңызды биринчи сизге суроо. Эриңиздин эмнеси сиздин кыжырыңызды келтирип атат? Эмнесин көргөндө эле ачууңуз келип атат? Балким бул сиздин жеке кайсы бир күтүүлөрүңүз менен, жеке өзүңүздүн көйгөйүңүз менен, кайсы бир мурунку таарынычыңыз менен топтоп жүргөн бир негативиңизге байланыштуудур да. Ошондуктан ойлонот элем, биринчи кезекте өзүңүз тарап менен иштеп көргөнгө аракет кылыңыз. Анан мындай абалда жашап жүрө берүү, менимче өзүңүздү билбейм, чынжыр менен таңып койгонго эле барабар. Бизде бир видео бар, чынжыр менен силерди эч ким байлап койгон жок деп. Ошондуктан деги эле билесиздерби, бир нерсени айткым келет да, үй бүлөлүк жашоо, никеге туруу. Мен айтат элем да, эгер ошол үй бүлөлүк жашоодо чогуу жашап аткан адамың менен ошол жашоонун рахатын көрбөй атсаңар, ошол жашоо менен бир жыргалын көрбөй атсаңар, анда суроо да, анда эмне кереги бар жашап деген. Ал эми ошол эле жакшы көз ирмемдерди, ошол рахатты, ошол бактылуулукту жаратуучулар өзүбүз элебиз. Өзүбүздүн колубуз менен эле жарата алабыз да. Демек, эгер ошол нерсе болбой атса үй бүлөлүк жашообузда, анда көйгөй өзүбүздө. Анда биз ошол жакшы нерсени жарата албай атабыз. Ойлонуш керек. Мен канткенде ушул никелик жашоомдо бактылуу өмүр сүрө алам. Эмне кылганда экөөбүз бири-бирибизди сүйөбүз? Эмне кылганда биздин сүйүүбүз өсөт? Бизде сонун онлайн курстарыбыз бар, сүйүүнүн 5 тили деген. Мисалы, ушул эле суроолорду берген айымдар ошол курсту сатып алып туруп, ортодогу сүйүүнү кантип бекемдесе болот? Менин жубайымдын сүйүү тили кайсы учурда мен анын жан дүйнөсүндөгү сүйүү чөйчөгүн толтура алат? Меникин кайсы учурда толтура алат? Билим алып алсаңыздар, негизи билим жетишпегендиктен да биз бири-бирибизден эмне күтүп атканыбызды билбейбиз да. Ошол себептен мен силерге сунушкан биздин сүйүүнүн 5 тили аттуу онлайн курсубузду сатып алып, билим алыңыз дагы, анан үй бүлөлүк мамилеңиздерди бекемдеңиздер.